Ко мне приходил один зарубежный олигарх от имени Бабанова. Бабанов побоялся предложить. И предложил мне 20 миллионов долларов за то, чтобы я поддержал Бабанова. Я сказал: эй, дорогой, ну, есть вещи, которые не продаются. Шындығында Бабановтың иштери жабылыш керек. Менин сөзүмө, Сооронбай Жээнбековдун сөзүнө ишенип алданып калдым да, ачык айтып. Ошондуктан мен дагы өзүмдү ыңгайсыз сезип атам да, чындыгында. Эми Бабановдун 10 адырдан сүйлөгөн сөзүн көрдүңөр өзүңөр, уктуңар. Аны мен сүйлөткөн жокмун, же башка бирөө сүйлөткөн жок. Кыргыздарга барганда ак калпагын кийип алып, Манас жөнүндө сүйлөйт. 10 адырга барганда мен уктум эмне сүйлөгөнүн. Бул чындыгында жөн эле эмоция менен айтылган сөздөр болгон деп башка экспертизаларда чыккан. Анын үстүнө мындай да, ошол эле Бабановду алсак, ал өзүнүн иши менен иш жүзүндө көрсөттү да. Мындай эки элди кайраштырып, же Кыргызстанда бир ынтымакка доо келтирүү максаты болсо, мына шайлоодон кийин деле бир тополоңду баштаса болмок да. Өзүнүн мамлекетине каршы чыкпай, бирөөлөргө сатылбай, акырын эле түз кете берсе, бирдемени даярдабай. Башкача болмок, акчага сатылбай. Мына Исаев Канат түрмөдө отурат. Ал Канат Исаевдин ишинде Бабановдун эч кандай изи чыккан жок. Мүмкүн Канат Исаев өзү эң баштык калганбы. Когда наш местный Байманапчик говорит, что за 6 лет ничего не сделано, коррупция, правильно? Один кандидат сказал, что с него надо начинать. Правильно сказал? И если я до этого слишком большую мягкость проявлял, я жалею об этом. Я слишком доверчивый человек. Таких надо выжигать каленым железом. И место воров в тюрьме. Но это мы будем делать после выборов. Ошондуктан декабрда эле жаңы президент Сооронбай Жээнбековго айткан, ушу Бабанов момундай кадамдарга барып атат. Өзгөчө январда айткан, мына депутаттыгынан да кетти. Эми жанагы экспертизалар да бар экен, бул иштерди жабыш керек деп айткам да. Жаңы президент Сооронбай Жээнбеков. Анан ал киши дагы макул болгон. Керек болсо Кудай өзү кечирсин, бирок президент болбосом дагы бир-эки ай өткөндөн кийин февралда, мартта ошо кездеги генералдык прокурорду Жолдубаеваны, ошо кездеги ГКНБнын төрагасын Сегизбаевди деле бир-эки жолу чакырып беттештирген, момундай сөз болбоду беле. Бабановдун иштери жабылыш керек, эмне болуп атат депчи. Мен бир нерсе түшүнбөптүрмүн, президент башка болчу да. Алар мага мени сыйдаган үчүн келип, башы ийкегени менен команданы башка президент берип калган да. Он умеет обаять человека своими красивыми глазами, сладкими словами.